Түз берүүбүздү улап жаткан учурубуз жогорудагы түрмөктөн биз дал ушул эң мыкты кесип ээси тууралуу дагы билип алдык. Ал эми бизде азыр дагы өзгөчө кесип ээси дагы мейманда. Ооба, туура айтасыз кесиптеш. Мына жогоруда айткандай эле бизде мейман келет деп айтып өттүк элек. Анан эң алгач эле айымдарды мен жакыныраак эфирге чакыргым келип жатат. Бул айымдарга мыкты кеңеш болмокчу. Анда келиңиздер айымдар. Бүгүн бизде белгилүү врач, косметолог Мээрим Давлетова. Дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Саламатсызбы? Кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Сонун келип. Нарын жергесине мынакей атарытып Атайын Бишкек жергесинен ошол нарындын айымдарын сулуулайм деп дагы эжекебиз келип калган экен. Сапары карып бүгүнкү күндө кетем деп турган учуру. Анан эжекебизден бир мыкты айымдарга тиешелүү кеңештерди алып калалы деп ушул жерде шашылып жаткан учурубуз. Алгач эле Мээрим эжеге суроо бергим келип жатат. Мээрим эже, деги эле сулуулук бул сиз үчүн сулуулук эмне? Сулуулук бул мен үчүн эртең менен эрте туруп, өзүңдү күзгүдөн көрүп, бир жылмайган деп эсептейм. Сулуулук бул бир гана кээ бир адамды карасаң, тышкы келбети өтө сулуу, бирок ичинде карасаң ичи мындай аябай калтырак адамдар да көп да. Канча көбүрөөк сүрсөң, ошончо алыстагың келет кээ бир адамданчы. Ошондуктан бир гана тышкы эмес, ички келбетиңди дагы, мүнөзүңдү, өзүңдүн алып жүргөнүң дагы ал жериңди да сулуу алып жүрүшүң керекпи деп ойлойм. Абдан жакшы экен. Анан дагы бир суроо, ушул өзүңүздүн кесибиңиз тууралуу айтып берсеңиз. Мен кесибим негизи медакадемияны 2006-дан 2012 жылга чейин врач общей практики болуп бүттүм. Андан кийин ошол өзүмдүн терим абдан безетки көп болгондуктан дене тери оорулары боюнча ординатураны 2 жыл окудум. 2012 жылдан 2014 чейин. Анан Израилден барып окуп келдим ошол тармакта. Кореяда 2 ирет окуп келдим. Европадан барып окуп келдим ушул жаат боюнча, косметология боюнча. Эгерде ушундай бетиңизде бир көйгөй болбосо мүмкүн биздин мыкты косметолог болбой калышыңыз да мүмкүн болмок турбайбы? Чындыгында баягы акын ыр жаратса бир себептен бир жүрөктөн чыккан ыр жаралат деген да сөз бар. Андан анын сыңарындай мынакей косметологдо дагы бир өзүндө бир кандайдыр бир көйгөй болгондо анан мыкты косметолог болуп чыгат экен да. Сизге да терең ыраазычылык. Чындыгында көптөгөн адамдардын алкышын алып келесиз, пайдаңызды тийгизесиз. Анан айтыңызчы, ар бир мезгил сайын айымдардын дагы жүзүндө өзгөрүү болуп турат экен, жазында, күзүндө дегеле. Анан ушул туурасында айтыңызчы, кандай кам көрүш керек, кайсы мезгилдерде? Ар бир мезгилде эле сөзсүз түрдө териге кам көрүш керек. Өзгөчө ушул жай бүттү, баарыбыз тең каникулдан, отпускадан, эс алуудан келгенден кийин эң чоң көйгөй бул көлгө барып келгенден кийин кара так көйгөйү, бет кургаган көйгөй болот. Ал менен бирге эмне кылышыңыздар керек? Көптөр алат, бетимди агартам деп кургап турган, өзү күндүн нуруна күйүп турган бетке лимон сүйкөйт да. Лимон сүйкөп бетти күйгүзүп алат. Анткенге такыр болбойт. Айран же каймак сүйкөш керек. Бетиңиз өтө эле кургап кеткен болсо да каймактан сүйкөңүз. Майлуураак, анан кара так болсо айран, ушул жанагы огурцы менен да кошуп, бадыраң менен аралаштырып маска кылса дагы жакшы, жыйынтыктар болот да, ошентсе дагы. Сөзүңүзгө аралжы, мынакей көп учурда лимон сүйкөйт деп айтып калдыңыз. Анан биздин айымдарда бар, муну азыр мен дагы керектесе ошол интернеттен көрүп алып ушуну колдонсомбу деп анан сизден кеңеш сурап колдонбой калдым эле да. Анан көп учурда интернетте бар, мисалы содадан бетине маска жасаса агарып кетет экен. Аспиринден жасаса угирлердин баары кетип калат экен. Мынакей ушул жөнүндө кеңеш берип өтүңүзчү. Мен ар дайым айтам, ушу соданы кээ бир врач, дерматологдордон дагы айтканын көрүп жүрөгүң чөт да. Соданын pH средасы бул щелочь, кадимкидей эле кислота окшош нерсе, сиздин териңизди жеп салат да. Ар дайым айтам, сиздин бетиңизди сода менен жуугандай, сиздин бетиңиз казан эмес же темир эмес, аны жышып жуугандай. Биздин терибиз бул өтө назик нерсе. Аны жеп салсаңар кийин кайра өз калыбын алып келиш бул оор болуп калат. Кээ бир жерде уже өз калыбын алып келе албай да каласың да. Ошол себептен териңизге ылайыктуу болгон, сапаттуу болгон бет майларды, маскаларды гана колдонуш керек. Анан ошол күйгүзгөн терини жабырткан нерсени интернетте билип билбеген деле адамдар киргизе берет. До после сүрөтүн бир фильтр коюп эле, анан биздикилер ишенип ошону кылып бетин аябай күйгүзүп алгандар да бар да. Анан Багы сулуулук болуш үчүн сөзсүз эле багы келбетти бояоо эмес, балким
тамак аштан да болобу дейм да. Тамак ашка да көңүл буруш керекпи? Туура тамактанып. Сөз түрдө бул биз эмнени жесек биз ошолбуз деп бекер айтылбаса керек. Ошон үчүн тамак аш боюнча бул туура тамактануу да. Бирок бир чети мен өзүм этке жакын эмесмин. Чоң энемдин эт өтө көп жегенин көрүп, азыр Кудайыма шүгүр тобо энем 85ке жакындап калды, 86-га. Анан ошол экени карап, энемдикин деле карап, балкимдер биз деле ошол этти жешибиз керек, туура тамактанышыбыз керек. Чучуктарды деле кичине жеш керекпиз деп ойлоп калам да. Анткени туура тамактанып чөп-чарды жеп атып эле биздики ошо тоолуу аймакта жашагандыктан, микроэлементтер бизде өзү аз болгондуктан ошол эле чөп-чарда балкимдер микроэлементтер азыраак болот. Жеп аткан этибизде балкимдер көбүрөөк болот дейм да. Анан ошо бул суроону көбүнчө диетологко кайрылыш керек. Мен өзүм бир нерсени аябай көпкө чейин караганды наблюдать эткен жакшы көрөм да. Анан ошол чоң энемди карап туруп эле этти тамакты көп жейт, энем ошо этке жакыныраак болушубуз керек дейм. Белок биздикилер деле айтат, тооктун этин, грудинканы көп жесе, жумуртканы көп жесе, бетке, коллагенге бул жакшы болот депчи. Ооба, туура айтасыз. Илгери ата энелерибиз жалаң эт менен, шорпо менен, кымыз менен ден соолуктарын чыңдап келишкен. Бул сиздин сөзүңүзгө дагы кошулгум келип турат. Мынакей апам 86-га этти жакшы эле жейт деп атасы, 86 жашка чыкты деп. Ошол себептен чындыгында этти, майды да кошуп жешибиз керек экен. Азыркы учурда чындыгында балдарыбыз майды эң эле жек көрөт. Анан мен дагы ушул кесиптешиме сөз бербей суроо берип аткандын себеби сизге элек кесиптешим айтат деле, жалаң соолук темасында экен, Нурзат сен бересиң го көбүнчөсү, сен билесиңер айымдар депчи. Анан мына тиги мырзаларыбызга дагы бул суроо тиешелүү болсун. Деги эле мырзаларыбыз дагы бетине кам көрүш керекпи? Сөз түрдө кам көрүш керек. Бир гана эмес, мырзалар азыр деле биздин клиникага көп мырзалар келет. Ар бир курактын өзүнүн көйгөйү болот десек болот. 12 жаштан баштап бир 20-25 жашка чейин бул бойдоктор, безетке оорусу болот. Андан кийин балкимдер ошо безеткеден калып калган тактар болот. Андан кийин бырыштар болот. Мырзалардын эң чоң көйгөйү бул кара көңдөйчүлөр деп коет, порулар мурдун үстүндө болгон, аларды сыккылап атып кеңейтип алышат да. Анан жанакы кара маскалар, туура эмес болгон мурдуна сыйпап туруп, анан тарткан ошол нарын жергесинде ошол сыккылап атып, баняга көп барып атып, баняга барганда да пардан дагы ошолор кара көңдөйчүлөр, порулар көбөйүп кетет да. Ошол себептен эгер сиздин дагы поруларыңыз болсо, сыкпасаңыз, ал ошол 14-15 жашында сыкпаса, өзүнөн өзү эле кичирейип кетет да. Канча көбүрөөк сыксаңар, ошончо чоңое берет, кеңейе берет. Ошол бырыштар эле ошо анан эң чоң көйгөйүнүн бири бул чач түшүү көйгөйү. Мырзаларга таандык болгон тестостероновая алопеция деп коет. Ошол тестостерондор болгондуктан айымдардын чачы түшсө, кайра чыга берсе, мырзалардыкы кайра чыкпай калат. Ошондуктан эгер сиздин ата-энеңиздин, атаңыздын же тай жактан чачтары азыраак болгон болсо, же түшүп калган болсо, мырзаларга канча эртерээк кайрылып койсоңор, ошончо жакшы. Эң биринчи бул бир признактары, башыңызды жуугандан кийин, белгилери, башыңызды жуугандан кийин чачыңыз коюлуп атса, канча эртерээк келсеңер, ошончо жакшы болот да. Анан телекөрүүчүлөрдөн дагы дал ушул сиздей кесипке ээ болсом деп кызыккандар да болушу ыктымал да. Анан кайсыл жакка барып, мындай окуусу барбы, кайсы жерден даярдайт дал ушул косметологду? Мен ушу өзүм айтып кетсем, Израилге $8,000 окуп келгем. Эң биринчи косметология боюнча Кыргызстанда таппаган нерсени Израилден барып окугам да. Анан ошол эле окууну Израилден окуп келген, 30,000ден биздин клиникадан косметология Мерим Давлетова деген Бишкек шаарында, ошол жерден окуп кетсе болот. Алыс жергеден келгендер күндө сайын эртеден кечке окуса 15 күндө окуп кетсе болот. Мындай бир айга курс 90% бул практика жүзүндө болот. Келип, биздин эле кадимки кардардын жанында туруп, баарын тең окуйт.
Мына айымдарга деги эле бизге дагы жакшы кеңештердин бири болуп отурат. Анан азыр телекөрүүчүлөрүбүз карап отуруп мени ойлоп атышса керек, ушул суроону бербейби деген дагы ой туулуп атат. Мен эң бир нарында көйгөйлүү маселелердин бири кызыл кан тамырлары. Бул болсо жана ысык сууктан менин билишимче, сизден алган маалыматым боюнча пайда болуп кетет экен. Анан баягы көпчүлүгү айылда жашагандарыбыз бар. Анан ушул шаарга барып көрүнө алышпайт. Анан ошолорго жок дебесе алдын ала кандай бир кеңештерди бересиз? Мындай кылбасаңар мүмкүн ал жакшы көбөйүп кетпейт деген сыяктууларда кеңешиңизди айтып өтүңүзчү. Жакшы суроо болду. Нарын жергесинде бир гана суук эмес, ысык суук эмес, бул тоолуу аймак болгондуктан высокогорьядан кан басым өтө чоң болгондуктан, давление, кан басым эмес, давление ошо чоң болгондуктан биздин дагы ошол кан алмашуу дагы башкача болуп калат экен да нарын жергесиндечи. Ошол себептен кан басым да жогорулап, анан бетке тебилет экен. Ошондон дагы кан тамырлар кеңейет экен да беттеги. Бул биринчи. Экинчиси ошол суукта калгандарда. Ошондуктан нарын жергесинде кичинекей балдарга сөзсүз түрдө кышында бетинде питательный, майлуу болгон бет майларды сүйкөп коюш керек да. Увлажняющий бет майларды кышында сүйкөгөнгө болбойт. Увлажняющий бет майдын ичинде суу көп болот. Териге сүйкөгөндө ошол суу эле териге сиңгенден кийин муздакка чыкканда кадимки эле жарылат, муздай болуп, жана муздаткычтын ичинде стеклянный бутылканы калтырып койсо, ал жарылып кетет го. Ошондой эле биздин да кан тамырлары жарылып кетет дагы, анан купероз оорусуна, бет кызарган оорусуна алып келет экен да. Ошондуктан кышында майлуу бет майларды кичине балдарга сүйкөш керек, чоң кишилер да сүйкөш керек. Бетин сөзсүз түрдө жабыш керек. Анан жапканда дагы жүн эмес, шарф, жүн эмес, хыбышный болгон болсо жакшы болот да, хыбыт тканьдан. Анткени ошол жүн өзү да териге тийип, балда раздражение болот. Андай болбогонго анан парга көпкө чейин отурганга болбойт. Муздакта туруп ысыкка киргенде дагы ошол ичкирип турган кан тамыр дароо чоңоет дагы, анан ошол катмарлар да сынып кетет да. Ошондой болбош үчүн кан тамырдын эндотелий сосудов деп коет. Анан атайын витаминдер бар, терини, сосуддарды укреплять эткен. Бул аскорутин деген витамин бар эле ичсе болот. Боюнда бар эле айымдарга ичкен болбойт. Аскорутин эң арзан. Бир күндө 3 маал, бирден же 2ден таблетка. Аптекада эле бар. Аптекада эле 15-20 сомдон болуш керек аскорутин. Көбүрөөк болсо бул венадиол деген дары бар, ошолорду дагы ичип койсо болот да. Бирок бул дерматолог же терапевтке жазып бериш керек, анткени каны коюраак болсо аны дарында ичкенге болбойт да. Ошон үчүн бирок ошо мен айтып кетмекмин, нарын жергесинде ушулда витаминдерди ичип, бетине атайын майыздар, атайын кремдер бар. Кааласа биздин клиникадан дагы телефон чалса, нарын жергесине чейин бүт эле айылдарга жеткизип бере алабыз да. Бетин карап туруп жакшы бет майларды. Өзүңүз Израилдан окуп келдим деп атпайсызбы? Анан ушул сулуулукка кам көрүү боюнча айталы, ошол Израилдин эли менен Кыргыз элинде кам көрүүдө айырма барбы? Израилдин косметикасын эң биринчи алып келгенде мындан укмуш косметика жок экен деп ойлогом, бирок бара көрсөм, Израиль менен анан Кореянын косметикасы булар өзүнүн погодасына, аба ырайына ылайык кылып жасайт экен да. Ал жерде влажность өтө чоң, анткени алар океандын жанында жашайт экен. Бизде океан жок, естественно водоем деп коет, океан дейгиле деңиздер жок. Ошол себептен биздики резко континентальный, сухой климатта, кургак. Анан биздин Кыргызстанга ушу Москва шаарынан 2015-жылда көрүп турмун. 2016 жылы восстанавливает кожу после длительной инсоляции деген бир сыворотканы көргөм да. Терини, күндүн нуруна күйүп калган терини өз калыбына алып келет деген. Мындайды биринчи жолу окугам. Анан ошол косметиканы карасам, Италиянын косметикасы экен. Италияндагы күнү биздикинде ачуу тиет. Анан ошол косметиканы биринчи өзүм алып көрдүм. Өзүмө жакты. Анан биздин кардарларыбызга алып көрдүм. Ар дайым бетине сүйкөгөн кардарларым. Аларга абдан жакты. Анан Корея менен Израилге акчасын төлөсөң сага сатып берет да. Италия, Европа булардын такыр башкача экен. Кремдерди сатып алгам чыкпайт экен. Только официальный дистрибьютордон алгыла деп койду. Алар
орустардыкы 3 эсе 4 эсе кымбат болуп кетти. Италиядан Россияга келип, анан Москва негизи эле өзү кымбат шаар, анан алар менен сүйлөшүп атып, биринчи Москва менен иштеп көрдүм, бирок болбойт. Анан Италияны 2 жыл бою кечке мээсин жеп атып, анан Кыргызстанга ошол косметиканы алып келдик. Кудайым буйрса, официальный дистрибьютор болдук Кыргызстан өлкөсү. Анан ошол сонун болгон косметикаларды Кыргызстандын аба ырайына ылайыктуу болгон косметиканы, күндүн нурунан күйүп калган, кайра өз калыбына алып келген, ушул кызыл кант купироз болгон беттерди восстанавливать эткен, безетки болгон, кара тактар болсо, ушул кара так күндүн нурунан түшүп калган кара так, төрөттөн кийинки кара тактарды кетирген эң сонун бет майлар бар, сапаттуу. Ошолорду дагы ушул кыргыз элиме, кыргыздардын айымдарына Европа, Москвага караганда баасы төмөнүрөөк. Европага караганда 2 эсе арзан, Москвага караганда 1,5 эсе арзан болуп косметикаларды алып келдим. Абдан жакшы жооптордун бири болду. Эми айтсаңыз эже, мынакей жайдын аптаптуу ысыгында күнгө күйдүк жакшы эле. Ошол. Анан айтыңызчы, кээ бирөөбүз билбеген айымдарыбыз дагы бар. Ушул SPF 50 кремин, күндөн сактоочу кремди кышында сүйкүбөйт деп багы тескерисинен жок, бул крем болбойт деген айымдарыбыз бар да. Ушуларга да бир жакшыраак кеңеш берип өтүңүзчү. Кореяда SPF креми жок. Эртең менен турганда алардын бетин жана сүртүп аткан тоник SPF менен болот экен, сыворотка SPF менен болот экен, крем SPF менен болот экен, еще бетине SPF спрей сүйкөйт экен да. Анан ошол жерден айтылды, бир гана күндүн нурунан кара так түшпөстөн биздин бетибиз дагы күндүн нурунан күйүп, бырыш да пайда болот экен да. Бул кадимки эле пардо илинип турганда бир канча бир жылдан кийинде саркарып туруп тытылып баштайт да, кадимкидей эле. Эмнеге анткени күйүп калат. Күндүн нурунан дагы биздин терибиз кара так болуп, анан коллаген волокналары биздин бетибизди жашартып турган клеткалардын баарын тең жокко чыгарып салат экен. Ошондуктан майда бырыш болот экен да. Анан ошол себептен кыш болобу, жай болобу, жаз болобу, күз болобу, күндүн нурунан ультрафиолеттен сактансаң, бул сенин жаштыгың, бул сенин сулуулугуң, бул сенин бетиңдин актыгы болот да, тунуктугу. Анан көптөр биздин Кыргызстанда кантип агарам деген сөздү суроо, анан баары тең пилингдерди жакшы көрөт да, терини жукарткан. Биз дагы бир жолу айтып кетейин, климатыбыз өтө кургак болгондуктан биздин терибиздин климаттуу сууну соруп турат да, аба ырайыбыз. Ошол себептен биз витаминдер менен увлажнять этип, увлажняющий кремдерди сүйкөп, өтө көп пилинг кылбастан күндүн нурунан сакташыбыз керек да. Сапаттуу болгон бет май. Бет майлар көптөр айтат, мен сүйкөсөм бетим тартылышып калат, же майланышып, безетки чыгып кетет депчи. Күндүн нурунан сактаган бет майлардын да көп түрлөрү болот. Сиздин териңизге ылайыктуу болгон бет майды биздин клиникадан тандап беребиз да. Майлы, кургак же комбинированный бет деп. Ошолорго түрүнө жараша. Чоң рахмат. Жанатан бери жалпы телекөрүүчүлөргө ушул сулуулук боюнча жакшы кемеңгер кептерди айтып бердиңиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Дагы мына сизден бир кеңеш алып олтуралы деп атабыз, бирок тилекке каршы убакыт саат деген өз коңгурасын кагып турат. Анан эжекебизге бүгүн эркин микрофон бербесек болбойт, Туура. Нарын жергесинде айымдарды ошол абдан көп кишилер келди көчө күнү. Анан Кудайым буйрса 22 октябрда кайра келейин деген оюмда бар. Өтө сулуу айымдар көп экен. Ошол бир гана кичине бет майларын, туура бет майларды тандап, 2 айда бир болсо да өзүнүн терисине кам көрүп койсо, башкача жана ак мөөр, баарыңар тең ак мөөр бошош экенсиздер. Анан ошол мени чакырганыңызга дагы чоң рахмат. Абдан көптөр кайра чакырышты. Сөзсүз түрдө кайрадан келем нарын жергесинде. Бардыңарга ошол бир гана тышкы сулуулук эмес, жан дүйнөңүзгө дагы тынчтык, сулуулук, бакубат жашоону каалайм. Ишиңизге ийгилик, ар дайым ушундай жаш бойдон бизди да жаш кылып жүрө бериңиз.